Президент Садыр Жапаров өлкө боюнча жумушчу күчү жетишпей жатканын айтты. Бул тууралуу ал Facebooktагы баракчасына 30 майда жазды. Өлкө башчы жумуш издеп жүргөндөрдү эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылууну сунуштады. Эмгек акылардын көлөмү 20-30 миң сом. Иш жөндөмдүүлүгүнө жана иштин көлөмүнө жараша мындан да жогору болорун кошумчалаган. Акыркы 2 жылдан бери активдүү иштеп баштаган тигүү цехтары, курулуш компаниялары жана башка токтой баштады. Тейлөө тармагында да кызматкерлер жетишпей жаткандыгы боюнча кайрылуулар түшүп, компаниялардын жетекчилери чет өлкөлөрдөн келе турган жумушчулар үчүн квоталарды көбөйтүүшүбүздү суранышууда. Ошондуктан ушундай кайрылуу кылууга туура келди. Кимде ким жумуш таппай жүргөн болсо, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылыңыздар. Алар сиздерге жумуштарды сунуштайт. Эмгек акылардын көлөмү 20 миң 30 миң сом. Иш жөндөмдүүлүгүнө жана иштин көлөмүнө жараша мындан да жогору болот. Өлкө башчысынын кайрылуусунан кийин социалдык тармактарда тигүүчүлөрдүн айлык маянасы боюнча видео жарыяланды. Анда Кыргызстандагы тигүү цехтеринин биринде иштеген Нуржан аттуу жарандын алган айлыгы көрсөтүлгөн. Ал 2 аптада 75 миң сомдон ашык маян алган. Мына могу Нуржан деген иним ак эмгеги чиста. 2 жума Нуржан. 2 жумада мына 75 миң 784 миң зарплата алып атат. Мына Кыргызстанда деле ушинтип иштесе болот, Россия алабай эле. Жумака Назирова Жалалабад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейде тигүүчүлүк адистигин аяктап жатат. Жаштайынан кыялданган кесибинин ээси болуп, бүгүнкү күндө тигүүчүлүккө суроо талап жогору болуп жаткандыгын көрүп, бул адистикке талап көп экендигин айтат. Мен өзүм кызыгам, ошон үчүн тандадым. Мага аябай жагат. 3 жылдан бери окуп келебиз. Азыркы учурда бычканды, тиккенди баарын үйрөнүп калдык. Эми үй бүлөгө дагы кийин келечекке дагы өтө кереги бар го дейм. Билим өркүндөтүп, Кыргызстанга салым кошуш ниетим бар. Бүгүн 31 майда Жалалабад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейде бүтүрүү кечеси өткөрүлдү. Бул жылы 5 адистик боюнча 307 студент аяктап жатат. Мында көпчүлүгү тигүүчүлүк, ашпозчу, куруучу адистиктерин тандаган. Жылда бизде 3 жылдык гана бүтүүчүлөр болгонсо, быйыл баягы жогорку жактын талабы менен быйыл 2 жылдык гана өтүп калган да. Ошонун эсебинен 2 жылдык, 3 жылдыктар болуп, 2 бүтүүчү болот. Ошонун негизинде 307 окуучу бүтүп атат. Анан бизде 5 кесип боюнча айтып кетсем, электр жабдууларын оңдоочу электромонтер, электрогаза сварщик, ошондой эле повар кондитер, швея жана мастерского строительства 5 кесип боюнча билим берип келебиз. Азыркы учурда 5 кесиптен 307 жалпы бүтүүчү бар. Номер 75-чи кесиптик лицейинде 530га чейин студенттерге билим берүүгө ылайыкташкан. Мында тажрыйбалуу адистер кесип ээлерин даярдашат. Окуу жай жетекчилиги куруучу жана тигүүчүлүк боюнча билим берүү сапатын жогорулатып, мыкты адистер даярдалып чыгат дейт. Эң эле негизги максатыбыз биз жаңы кесиптерди ачуу болуп саналат. Быйылкы жылда бизде пландарыбыз көп. Биз ушул азыркы учурдун талабына шайкеш келген, рынок экономикасынын талабына шайкеш келген жаңы кесиптерди ачалы деп турабыз. Бизде акыркы мына 2 жыл 3 жылдын аралыгында бизге окуйм деген, кесип алам деген балдардын саны аргын болуп атат да. Азыркы күндө жаштарыбыз ушундай кесип алууга кыйын умтулбай, жакшы умтулуп атышат. Ошондуктан бизде баягы кабыл алуу маселеси болбойт. Буюрса быйылкы жылы дагы биз 300дөн ашык баланы кабыл алалы деп турабыз. Азыркы учурда мамлекет тарабынан да тигүүчүлүккө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгы белгилүү. Алсак президент Садыр Жапаровдун 2024 жылдын 29 мартындагы тигүүчүлөрдү даярдоо боюнча курстарды ачуу тууралуу тапшырманын алкагында 44 лицейдин базаларында тигүүчүлөрдү даярдоо боюнча кыска мөөнөттүү курстар ачылды. Жана азыркы учурда ал жерде 961 жаран билим алууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.